Устаз, кереметтүү Кур'ан-ы Каримде кудурети чексиз Алла Таала кайгыга баткандар үчүн эмне деген? Аллах Субханаху Таала кереметтүү Кур'анда Тоба сүрөсүнүн 40-аятында إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Аяттын маанисинде кыскача пайгамбарыбыздын окуясы камтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башында өтө чоң сыноо болуп, ошол кезде пайгамбарды өлтүргөнгө ошондой чоң акчалар коюлуп, ошончо чоң бир төөлөр коюлуп, ким ушуну өлтүрүп келсе, ким тутуп келсе деген ушундай бир жаман окуялар болуп өткөн кезде ушу пайгамбарыбыз хижрат кылып Мединага жөнөп жаткан кезинде булар үңкүргө, жашынууга аргасыз болот. Душмандар да жакындап келген кез болот. Ошол кезде досу Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху аябай кайгырып, аябай кыжалат болуп, акыбалы эмне болуп пайгамбарыбыздын акыбалыга өзүнүн тил пайгамбарыбыздын акыбалыга ушундай түшөт. Ошол кезде пайгамбарыбыз сезди дагы: "Эй досум, кайгырба" деди. "Алла биз менен" деди. "Кайгырба" деди. Мана ошол кезде Алла Субханаху Таала булардын көңүлдөрүгө, жүрөктөрүнгө тынчтык, сакина ушундай бир Аллах Таалам ушундай тынчтык берди. Эми биз бул Кур'ан аятынан ала турган бир чоң сабагыбыз бүгүнкү күндө кайгырып, кайгыга батып, стресске батып, кыйналып, ушунчалык бир кыйналып аткан, ушундай бир ооруга дучар болуп калган аябай бүгүнкү күндө көптөгөн туугандарыбыз бар. Ошол стресстен чыгууга, ушундай кайгыдан, ушундай бир сыгылуулардан чыгууга чоң жардам эте турган аят бул, урматтуу туугандар, иншалла. Аллах Таалам бардыгыбызга жүрөктөрүбүзгө тынчтык берсин, ооруларыбызга шифа берсин. Алла разы болсун.